Азыр мен ушул жумушту баштап аткан убагым корейче жумуш баштан чүлгүн деп коет. Чыгым чүлгүн шигане요. Бул менин кара жоргом. Кара жоргом менен мына Сеулду тур кыдыра жумушту баштадык. Fighting. Let's go. Бирок бизге рухсат доставщиктерге, биз доставка менен келгенче бизге рухсат берет ал жакта. Жөнөкөй соода кылбай, жөн айланып чыкканга да рухсат жок. Корейлер менен корейче так даана сүйлөгөндө албетте билүү керек. Эң орчундуу маселелердин бири ушул. Анан кийин өз ишиңе жоопкерчиликтүү болуш керек. Тамакты төкпөй. Мына түнкү базар, мына түнкү саат 2-ден өтүп атат. Мына түнкү базарды карагыла. Туугандар, түнкү Япониядан, Америкадан, Филиппинден келишип, ушул жерден Корея кийим-кечектерин алып келген. Кореянын кийим-кечектери аябай сапаттуу болгон үчүн мына карагыла, мына полный мына. Ошо соодагерлерге саткан деди мына. Почка-пачкалар саткан, карагылачы. Достор, мен азыр каска алганы бар атам. Касканы алып киемин. Комментарийге жазбай туруңуздар, кана каска депчи. Азыр Манас байке алып берет. Азырынча гайлер кечирип атат. Кечирип атат азыр. Корейче диалогко келип атабыз. Йонсеге жусеге мен амнида деп ушинтип кечирим сурап, бизди кечирип атат. Азыр алабыз иншалла. Ассаламу алейкум достор. Барыңыздарга Түштүк Кореядан, Борбор калаасы болгон Сеул шаарынан жалындуу ысык салам айтабыз. Сиздер менен көптөн бери экран аркылуу жүз көрүшпөгөнгө албетте кечирим сурайм. Бүгүн мына ушул Сеул шаарында миллион адам жашаган шаарда өзгөчө бир кызматты аркалаган Кыргызстандын жараны болгон Манас деген байкебизди учуратып калдык. Бүгүн мына ушул Доңдемун деп аталат, негизи бул квартал, бул район. Ушул жерде иштеп жатат экен. Манас байкебиз Сеул шаарында педал деп коет, корей тилинен айтканда, кыргыз тилинде бул жеткирүү кызматы, доставка десе болот. Мына ушул кызматты аркалаган кыргызстандык жарандарыбыз бар экен. Бул жумуш кандай бир оорчулукка ээ болду, кандай жакшы жагы бар. Сеулдун күндүзүн, анан түнкүсүн мына ушул байкебиз менен чогуу жүрүп сиздерге чагылдырып көрсөтөбүз, достор. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кызыктын баары алдыда болот. Сеулду күндүзү көрүп атасыздарбы? Азыр түнү көрөбүз. Кеттик. Assalamu alaikum mekендеш. Жөнүм Манас. Түштүк Кореянын Сеул шаарында эмгектенем. Түштүк Кореяда эмне менен алектенесиң дегендерге суроо. Азыркы учурда педал кызматын аркалайм. Педал дегени корейче педал деп аталат. Ал эми кыргызча которгондо тамак жеткирүү кызматын педал деп коет. Орусча доставка деп койгондой. Ошол корейский 3-4 программа көчүрүп алып, приложение аркылуу ошо приложение менен Сеул шаарында жана башка калаларда доставка кызматын да аркалайм. Бул кызматта 1,5 жылдан бери аркалайм. Ага чейин мен Түштүк Кореянын көптөгөн заводдорунда E9 визасы менен келип, көптөгөн заводдордо иштедим. Заводдо жумуш жок болгон малдарда арбайт деп коет. Арбайтта иштедим. Поле көпчүлүк билет. Кошумча жумуштар бар. Офис илдөөктөргө чыксаң, тала жумуштарын берет. Курулуш тармагында иштедим. Акыры тилди жакшы өздөштүрдүм дагы. Ушул доставка кызматына болду. Негизи эле доставка кызматында хангуктар көп иштейт. Хангук дегени корейлер көп иштейт. Себеби бул жоопкерчиликтүү жана тилди аябай жакшы биле турган иш болгон үчүн, тилди аябай жакшы керек боло турган жумуш болгон үчүн ушул педал кызматына обязательно тилди керек болот. Ошон үчүн мен тилди жакшы өздөштүрдүм дагы. Себеби бүт приложение тамак приложениеси корей тилинде жазылган дагы, корейче бар жерде окуп которгонду да билиш керек. Ошон үчүн ушул кызматты аркаладым. Мага аябай жагат. Мага негизи жаккан себеби бүт шаарда айланганча эч ким барбаган жерлерди көрөсүң. Чиновниктердин үйүнө чейин доставка актер, ылчыларды да көрдүк. Ошо драмада көрүп жүргөн актерлорду, силер YouTube'да көрүп жүргөн ылчылардын үйүнө чейин жүзмө-жүз көрүшкөн, колуна тамак аш берген учурлар болгон. Ушул жагы менен кызыктуу да аябай туугандар. Бүт шаарды кыдырасың, университеттин лагерине чейин барасың. Көрбөгөн жерлерди көрүп, сонун өзгөчө рахат алып иштейсиң да туугандар. Азыр мен ушул жумушту баштап аткан убагым корейче жумуш баштан чүлгүн деп коет. Чыгым чүлгүн шигане요. Бул менин кара жоргом. Кара жоргом менен мына Сеулду тур кыдыра жумушту баштадык. Fighting. Let's go. Азыр доставка түштү туугандар. Доставкага жетип келдик. Мына корейский кафеден түштү. Тамак почти даяр болуп калды. Мен кирип алып чыга койнун да.
안녕하세요. Dastlapka dayar eкен туғандар, алдық тамақты, гостиге қарай қаштық. Birinci bizim işimiz zakaz çöttағы полный корейче чөт. Ошо заказды алгандан кийин биринчи кафени табыш керек. Көбүнчө кафеден чөт, Кореянын тамак аштарынан чөт. Ошол кафени тапкандан кийин анан барып тамак даяр болду текшересиң. Тамак даяр болгон ал жерде квитанция жабыштырылган болот. Ошо квитанцияда регистрация номери болот. Сенин приложениеңдагы номери менен квитанция номери окшош болсо текшерип алып кетиш керек. Туура эмес алып кетип калсаң, анда башка тамак алып кетип каласың. Ошону жакшылап караш керек. Адашпай турган болупчу. Эң башкысы ошо тугандар. Адашпай жакшы тапшырыш керек. Эгерде бир аз номеринен адашып калсаң дагы башка тамакты алып кетип каласың да, анан кайра чакырасың, кайра барып, ичтана тамакты алып, ошентип убактың кетип калышы мүмкүн тугандар. Анан койгондо дагы туура коюш керек немелерди, адрестерди, адашпай. Ошо мына күндүзү пробка болот, түнү машина жок болот. Күндүзү бир аз кыйыныраак. Машина пробка болсо дагы биз моментте машиналардын арасынан абайлап өтүп, бир аз кыйынчылык тараптары ошол бир аз опыт болуш керек. Эми мен Кореяга келген жылдан баштап эле заводдо иштеген менен атайын бир мотоцикл сатып алып үйрөнгөнмүн. Бир аз магазиндер, ашканалар заводдон алысыраак болгон үчүн, тала жеринде болгон үчүн мотоцикл менен барып келип корейче ваттагат тагылып жүрүп эле ошол мотоциклди үйрөнүп алган тугандар. Кореяда минип жүрүп эле. Көп жыл болду минип жүргөнүмө. Ошон үчүн барлык жерде мүмкүнчүлүккө айдаганга жакшы эле опыт бар. Мына тугандар, күн сайын Кореяда ушундай машина, ушундай кыймыл аракет. Түштүк Корея, Сеул шаары. Өтө тактык жана тазалык керек бул жумушта. Кичпейил болуш керек. Кафеге келгенде дагы тамак буютман алганда мында жакшылап саламдашып, анеңасеё деп, чийип дагы анеңи кесеё деп, жакшы калыңыз деп. Эгерде гости менен көрүшүп калсаң дагы барып гостини татышпа уруксат жок го негизи камерада. Ошого азыр барып өзүм тапшырганда дагы саламдашып, тамакты жакшы берип, тамагыңыз даамдуу болсун деп. Корейче айтканда машке десе деп ушундай комплимент айтып келишиңиз керек тугандар. Ошондой отчунду бир аз кыйынчылык тараптары бар. Бирок кызыктуу тугандар, жалгыз иштейсиң, эч кандай стресс жок, эч ким кожоюн эмес, каалаганда иштейм, каалаганда эс алам. Ошол жагы кига махида. Көпчүлүк суракла кига махида эмне деп. Кига махида сонун деген нерсе отлично. Адамга жагымдуу нерселерди кига махида деп коет да. Жагымдуу, сонун, отлично деп коет да. Сонун деген нерсени ошо кига махида. Бул жагы кига махида да тугандар. Тугандар, буйтма заказ кылган гостинин адресин таап келдик. Эми комнатанын номери жазылган, туура апарып коюп келер керек. Ошо менен кирип, пали-пали, корейчекне пали-пали тез-тез коюп чыгара алайын, аябай бат кыймылдаш керек. Өз эсине тапшырып чыкты. Дагы бир эки заказ түшкөн, экинчи заказга да кетип атасыз тугандар. Экинчи заказ тапшырган кетпеген да, апро. Өтө кызыктуу тугандар, башка жумушта иштегенимде, заводдо, полияда иштегенимде убакыт аябай жай өтчү да. Ушул жумушка келгенден баштап убакыт аябай баңыз өтөт. Күнүнө 10 сааттай иштейм. Аябай 3-4 сааттай эле өтүп кетет да, себеби шашылып жүргөндөн убакыт аябай бат өтөт го. Ошол сыяктуу эле баягы эртерээк кафени табайын, адрести табайын, кофеге тамакты муздатпайын деп барып жүрүп эле убакыт көп кетип калат да тугандар, ошол жагы бар. Баягы эң негизги бат кыймылда бат алып барыш керек. Себеби тамак бат муздайт да. Муздагандан кийин
Ашотса дегені дамсыз дегені. Дамсыз тамақты ешкім жегісі келмейді да. Азыркча баягы пицца сыяктуу, гамбургер сыяктуу тамактар аябай бат муздайттагы, мисалы 2-3 заказ чогуу түшкөн болсо, мисалы пицца же башка тамактар чогуу түшкөн болсо, ысык шорпо сыяктуу. Биринчи пицца менен бургерден барып апарып тапшырышка аракет кылам да. Себеби дегенде кафеден алып чыккандан кийин 10 мүнөттөн кийин уже муздап баштайт. Пицца менен бургер. Ошон үчүн ошонун ичинде 10 мүнөткө жеткирип апарууга аракет кылам. А башка тамактар уже упаковка, пакетке салынган үчүн муздабай жакшы барат да. 20 жарым саатта делечи, 20 мүнөт жарым саатта деле. Кээде мен мисалы үчүн менин кыргыз экенимди билбей, кээ бирки кыргыз туугандар жанымда туруп кыргызча сүйлөп калат. Тияк биякты сүйлөп калат. Анан мен билбей, тияк биякты сүйлөшүп калат да, мен кыргыз экенин билбейчи. Билсең, тиги педальщик да бий тамак алып келипти да деп, тиги мындай деп кыргыз экенин билбем да сүйлөшүп калышат да. Анан кокуса эле коркутком. Мен кыргызмын десем аябай коркуп, "Я, капырай" деп эле коркуп, баягындай кылып кетишет да, кыргызсыңбы депчи. Ошондой кызык окуялар болот негизи. Ошол жакшы Корея жакшы, корейлердин жакшысы бар, жаманы бар. Ар ким өзүнүн акыбалыңа жараша амал берилет дегендей, кандай адам болсоң, адамдар корейлер сага ошондой мамиле кылат да. Таза ишенимди жүрсөң, корейлер ишенет ошондой, ишенип, подарка берип, ишенип акча берип тургандар бар. Ал жаман улут болбойт, жаман адамдар болот дегендей, Кореяда деле жаман адамдар жетиштүү, бирок жакшы адамдар Кудайга шүгүр көп. Айтып атам го, ар кимдин өзүнүн көз каранды. Квартирасы да. Азыр кайсыл жердебиз, Манас ака? Бул Сеулдун Гангнам району. Аха. Бул Гангнам Сагоры, Гангнам перекрестоги. Гангнам. Оппа Гангнам стайл деп ушул райондун урматына арнап ошол деп ойлоп тапкан да, Оппа Гангнам стайл деп. Сеулдагы эң белгилүү райондордун эмеси, жери эң кымбат Гангнам району. Samsung компаниясынын негизги кеңсеси штабы ушул жерде экен. Достор, мен азыр каска алганы баратам. Касканы алып киемин. Комментарийге жазбай туруңуздар, кана каска депчи. Азыр Манас байка алып берет. Азырынча гайлер кечирип атат. Азыр. Корейче диалогко келип атабыз. Жонсое жусое менамнида деп ушинтип кечирим сурап, бизди кечирип атат. Азыр алабыз иншалла. Коздукту биз менен чогуу көрүп туруңуздар. Сиздер менен Тез кабар каналы Сеул шаарынан Манас байка менен бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы да болсо улана бербейт. Азыр Манас байка менен эс алганы кирдик. Суу ичип алабыз деп. Не болдуңуз, алдыңызбы? Кичине эс алып алып, перекур. Күйшик. Бираз эс алып алып. Ысыкта бираз дем алып экенсиз да керек. Ысыкта бираз дем алып алып. Бираз баягы ишвананың деп коет. Корейче салкын ичимдиктерди ичип алып, анан кайрадан улантырабыз. Бул иштин ушул жагы бирөөдөн жооп сурап отурбайсың да. Каалаганда приложениени өчүрөсүң дагы. Кааласаң ушинтип кафеде отуруп, кааласаң ушундай магазинде отуруп, бираз демиңе ырастап алып, кайра жумушчу алып кете бересиң. Каалаганда эс аласың. Үйгө барып бир уктап туруп деле кайра жумуш кыла бересиң. Түнкү саат 2-де туруп деле кыла бересиң. 24 саат иштей турган да. Ошого эс алгың келсе үйгө барып эс аласың, болбосо бул жерде эс аласың. Мындай айтканда, эги короче маамдеро. Өз көңүлүңдөгүдөй иштейсиң, ошол жагы эң ыңгайлуу жагы ошол жагы. Эми мен баягы көрүүчүлөрдүн эң кызык бир сурооруна жооп алып берейин, Манас байке. Буга кандай документ кетет? Анан сыр болбосо канчадан айлык айына же күнүнө тапса болот дегендей. Көпчүлүктө ушул суроо албетте видео башталгандан баштап ушул суроо көпчүлүктө пайда болсо да көңүлүмдө. Негизи посадка педал иши Корей гражданында гана уруксат да, корейский гражданство болуш керек.
иностранство деле кылса болот, же Корея гражданствосы болуш керек, же болбосо бир тааныш корейсе хангугу өзүнүн атына жасап бериш керек да туугандар. Ачыгын айтканда. Документи. Анын эч кандай баягындай жашы сыр деле жок, эч кандай айыбы деле жок, эч кандай закон бузуучулук деле жок. Себеби дегенде кореец өзүнүн көңүлү менен биз иностранцке жасап берсе, ал эч кандай закон бузууга кирбейт. Себеби ал өзү ыраазычылык берип атат да. Ошондуктан иштейм дегенде кандай виза болсун, виза жарабайт. Бир гана ошол корейстин аты менен иштешке туура келет. Корейс досуңар болобу, мүмкүн корейс өжачыңар болобу, корейс девушкаңардан сурангыла, эгер корейс девушкаңар болсо кореянка, хангучка, же корейс досуңардан жасап алып иштесеңер болот. Анан акча жагына келгенде, бул корейче илтаң эмес же ольгуп эмес да. Илтаң деген күнүндүк убакыт өткөрсөң, арбайт кылсаң акчаңды берет го. Ольгуп деген зарплата эмес да, убакыт өтсө гана саатын жазылат деген. Бул эми мүнтүп отурсаң акча бербей турган иш да. Негизи бат-баттан кыймылдап, гонтаң деп коет. Корейче гонтаң деген эмне? Ар бир заказга акча берилет. Ар бир заказга минимальный 1-2 километрге Сачонондан башталат. И Доңне деп коет. Ушул райондун аралыгы 2-3 километр болсо, кафеде маса Бошсуга чейин 2-3 километр болсо, бир Сачонон 4000 вондан башталат. Ал дегени эми $3,5 дегендей акча. 4000 вондан 8000, 10000 вонго чейин. Орточо алганда бир заказга 5500-6000 вон берилет. Ал дегени $4 болуп калат да. $4 эми биздин пулга канча? 350-360 сомдой акча болот да. Мисалы саатына 4-5 заказ кылса болот. Саатына $20,000 акча тапса, $20,000 дегени 20000 вондой акча тапса болот. Ошо $15-16. Анан мен күнүнө ошол 10 саатта иштейм. Ошол 150,000 вондан 190,000-200 вонго чейин болосуң. Ошондо бир $120 $180 чейин тапса болот. Күнүнө. Андан көп тапкандар бар. Мен өтө эле мындай көп тынбай иштеп аракет кылбайм. Ортодо мисалы 10 саатка чыгам, бир 2-3 саатын көп мындай отуруп же тамактанып же эс алып интернетте көрүп күнүнө бир 7 саатта иштейм да. 7 саатта ошо саатына $20,000 чоң 20,000-25,000 вонда иштелет, 4-5 заказ болот. Эгерде өлчүмү корейче өлчүмү чын жүрөктөн 10 саат тынбай иштесеңер, анда ошо 200,000 вон, 250,000 болса кылса болот. Мен иштеп аткан азыркы акчам жашырбай айтканда 7-8 саат, 9 саат иштейм. 150,000 вон, 180,000 вон. Ошондой. Сөзсүз иштеген кезде мында корейс тааныштарыңар айтсаңар жасап берет. Анан кийин жоопкерчилик өтө кооптуу иш. Мотоциклде жакшы билиш керек, байк скутерде, анан тилди аябай жакшы билиш керек. Бир колдо айта кеткенде, кээде бай заказдарды кармашты билиш керек, адрестерди билиш керек, тилди жакшы билиш керек, и чидо, картаны иштетишти билиш керек, мотоцикл 3 жактан да жөнүнөн болуш керек да. Ошол. Ошол энергиясы. Анан аябай кооптуу иш, анан абайлап иштегенде сунуштайм. Агар эми ысыкта мынтип дем аласаң кандай кыласыз? Салкында кайра чыгасыз? Салкында жарым саат отуруп алып, 1 саат отуруп алып, салкында кайра чыгам. Негизи түндө иштейт экенсиз. Көбүнчө түндө иштейм. Бүгүн бир аз күндүзү чыккым келди, күндүзү иштеп атам. Негизинен кечки 5тен баштап түнкү 2-3 чейин иштейм. Түнү салкын, анан машина движение аз, адам аз, бат-баттан кыймылдап, акча тапканы аябай удобный убакыт ошо кечинде болот да. Тыгын жок болот. Тыгын жок болот. Сиз менен кечте эле бирге болсок болот да. Кечте бүгүнкү түнкү Сеулду чогуу айланабыз анда. Кеттикпи? Кеттик анда. Жүрүңүздөр. Азыр кайсы тарапка жөнөдүк, Манас ака? Азыр түнкү саат 2 болуп калды, туугандар. 1:30-2 тынып тынчыбаган түнкү Сеулдун Тоңдемир районундагы Яшижаң деп коет. Яшижаң дегени түнкү базар. Түнкү кийим-кече базары, туугандар. Кореяда түнү деле кийим-кече базарлар иштей берет. Азыр биз ошол базарда айланып чыгабыз, туугандар. Машындай неме мүмкүн болбогон жолдорго салсак дагы бизди кечирип койду Корея органдары. Негизи каска менен жүрүшүбүз керек. Ооба, негизи аркадагы пассажирда каска менен жүрүш керек эле. Ушундай кечиримдүүлүгү бар. Биз азыр Кореянын эмне деген районунда жүрөбүз? Түштүк Корея Сеулдун Тоңдемун деген району. Центри. Ошо биздин эсенгиликтер эң көп район ушул жерде, туугандар. Азыр кайсыл жерге келип атабыз? Ошо түнкү базар. Түнкү базар. Мына сары палаткалар
Түнкү Кореянын оригинал мындай жакшы корейский брендтерди саткан кийим-кечек туугандар. Түндөсү болобу? Түндөсү болот. Кечки 9-дан баштап таңкы 4ке чейин иштейт туугандар. Жолдун эки чети. Жолдун эки чети. Бүгүн бир гана бир аз будний күнү болгон үчүн азыраак чыккан. Жума, суббота күнү келсеңиз, аябай көп келет сатуучулар. Мына ушундай. Жолдун эки бети туугандар, мына ушундай Түнкү базар. Токтоп көрсөк болобу Манас байке? Көрсөк болот. Биз ал жерге токтоп, түндөсү кандай базар болот экен Кореяда? Биз базарды азыр айланып чыгабыз, достор. Эгерде түндү дагы кийим-кечек алам десеңиздер, мына түнкү саат 4ке чейин кийим-кечек алсаңыздар болот туугандар. Мына кийген макида да бул жагы. Сонун деген сөз бар корейче. Сонун. Сонун, достор. Азыр эмнеге мен бир аз токтотомун. Ана сары палаткалар Түнкү базар. Ошо Түнкү базарды бир көрсөтүп коеюн дедим. Түнкү саат 2 Кореянын Түнкү базары туугандар. Кеттик анда. Азыр кайсы тарапка жүрөбүз, Манас байке? Азыр бул жакта бир аз будний күн болгон үчүн бир аз палатка азыраак экен, ошондой болсо дагы көрсөтүп коеюн дедим. Түнкү базарды. Кореянын жакшы сапаттагы жакшы кийимдерин Түнкү базардан алсаңар болот туугандар. Баалары кандай болду? Баалары чөнтөккө ылайык. Чөнтөк поп. Жүрүңүз. Түндөсү базар болот деп мен ошо түнү Сеулда иштегенче кээде кийим керек болуп калса түнү деле кийим кыла берем да. 2-3тө деле. Таңкы 4ке чейин иштейт. Карага тууганда түнкү саат 2 болуп атат, сода кызы жүрүп жатат. Женский, мужской кийимдер, баардык кийимдер бар. Оптовый носки деңиз. Носкилер бар. Күндүзү иштеген базары дагы бар, кара ушул районда, ана түнү иштеген базары дагы бар да. Тони бул жерде Кореянын өздөрүнүн жеке баягы секторунан чыккан сапаттуу кийим-кечелер да. Накта корейский. Накта корейский. Бирок баягы баасы чөнтөккө дагы ылайык келет да. Баасы чөнтөккө ылайык келет аябай. Караш туугандар, мына бул толстовкалар бар, футболкалар бар. Башка базарда, башка дүкөн, сода буюмда, башка сода түйүндөрүндө жолтура албаган кийим-кечелер ушул жерден көрөсүң да. Карасаңар дизайндерин карасаң, мына ушундай немелери менен. Бүт молодежный кийимдер экен. Молодежный кийимдер. Бул жолду бойлоп кете береби Манас? Жолду бойлоп кетет. Мына эки бет ушундай. Молодежный кийинем десеңиз, мында пенсион, модалуу кийинем десеңиз, ушу Түнкү базарга келиңиздер. Сеул, Тоңдемин району. Адресini сизден сураса болот да. Адреси ошол мына карагыла менде метро жазылып койгон. Англисчеси Тоңдемин History and Culture Park, экинчи вход. Корейчеси Тоңдемин Yoksa Munagongwon деп турат. Экинчи вход. Ооба. Экинчи, төртүнчү, бешинчи линия бар метро. Ошол жерлерден чыга береби. Ошо экинчи входдон чыксаңар деле Түнкү базар. Машалла, мына. Чындыгында сапаттуу кийимдер аябай. Алып, бул жакта да кийгенбиз, Кыргызстанга да салганбыз. Мына сапаттуу аябай жакшы. Жалаң корейский болгон үчүн, корейче Гуксан деп коет. Гуксан товарлар болгон үчүн сапаты аябай жакшы. Ошого мен сунуштайм Түнкү базарга келиңиздер. Түнкү саат 9дан баштап эртең 4ке чейин иштейт туугандар. 4ке чейин. 4ке чейин иштейт. Мындан башка да жерлерде сода болобу түндөсү? Мен билгенден Түнкү базар ушул жерде эле бар корейский. Түнкү базар. Анан дагы бир жерди көрсөтөм, азыр башка. Бул эми жолдун бою ачык асманда болот атпайбы палаткада? Торговый центрлер бар, түнү иштейт турган. Корея мода шаарлары. Мода шаарлары анан бир аздан силерге көрсөтүп берем. Ал жерде аябай корейский, женский, мужской мода кийимдерди саткан торговый центрлер бар. Ал дагы түнкү саат 9дан эртең 4ке чейин иштейт. Бул палатка ачык асман үстүндөгү сода жерлери болсо, анан бир аздан көрсөтүп турган жерибиз болсо, ал жабык помещенияда торговый центрлердин ичинде. Бирок келсеңиздер өкүнбөйсүздөр, сонун кийим-кечелер бар туугандар. Жүрүңүз, ошол жака алып барыңыз. Азыр мен силерге башка барам. Let's go. Кеттик, жүрүңүздөр. Достор, кеттик. Манас байкенин аркасынан. Достор, мен бир нерсени айтайын. Түштүк Кореяны, Сеулду түндөсү мына ушинтип айланам деп такыр ойлогон эмесмин. Манас байкеге албетте ыраазычылык билдирем. Мына ушундай
жакшы бир маанай тартылып жатканындачы. Просто машинеде жүргөн башка, метросунда жүргөн башка, ана мындай ачык асманда отобайырда жүргөн өзүнчө. Мотоцикл баркта жүргөн башка. Мына түнкү базар, мына түнкү саат уже 2ден өтүп атат. Мына түнкү базарды карагыла. Туугандар, түнкү Япониядан, Америкадан, Филиппинден келишип, ушул жерден Корея кийим-кечилерин алып келген. Кореянын кийим-кечилери аябай сапаттуу болгон үчүн мына карагыла, мына полный мына. Ошо содагерлерге саткан деди мына. Почка-пачкалар саткан, карагылачы. Оптумга. Жолдун эки бети. Жалаң ушунда жолдун эки бети түнү мына. Башка райондор уктап жатат. А бул район түнү иштеп жатат, карагыла туугандар. 3 болуп атат. Эртеңден 4ке чейин иштейт булар. 1 сааттан жабылат. Ушундай район туугандар. Кадимки эле тачка менен ишти кылышат экен. Тачка менен ишти кылат. Биздеги Кара суу базарындагыдай эле. Кара суу базарын элестетип кеттим. Же Бишкектин Дордой базарын. Бул жакта Сарексер иштеп атат мына. Сарексер грузчик болуп кеткен. Груз ташып жатат. Товар ташышат. Товар ташып атат. Ох, салак, мынаны карап коеюңуз. Мына ушул кийим-кече, рулон, материал, аялдардын женский материалдарын ташыган. Түнү менен ушундай заказ менен иштешет. Мен тамак аш доставкасында иштесем, мына туугандар, ушул районго да түнү уктабайт. Сонун кийим-кече мына. Баардыгы Made in Korea, Кореянын кийим-кече, көбүнчө женский кийимде. Мына. Япондор, Кытайдан аябай көп келет экен да. Мен доставкада кичине кирсем болду. Японча сөздөрдү, кытайчаларды уганда көп алып келет да. Япондор менен Кытайдан оптум алып кетишет. Оптум ошо Кореянын кийимдерин аябай баалайт экен да. Аябай жактымдай дизайны, качествосу дагы аябай жакшы дейт да. Ошон үчүн ушуну көп алышат да туугандар. Ушундай. Аябай чоң бул жагы дагы. Ооба, бул жагы дагы. Карагачы, күндүзгүдө адам жүрөт, карай. Азыр достор түнкү саат 3. Саат 3. Түштүк Корея, Сеул шаары, Донгдёмун району. Түнкү базар. Түнкү базар. Баягы же биз көргөн жерде көбүнчө женский кийимдер болсо, мына зданияларында мужской, эркектердин фасондору сатат. Эркектердин мода дүкөнү ушул жерде көбүнчө. Көбүнчө бул жерде мисалы үчүн бир 20-30 ушундай торговый центр болсо, 25 зданиясы женский кийимдер көбүнчөчү. А бир 4-5 болсо гана эркектер. Женский кийимдерди көбүрөөк сатышат да бул жердечи. Ошондой. Качыма полный сатылган товарлар мына кийим-кечелер. Булар кетет азыр. Ооба. Кореядан чыккан кийимдер дүйнөнүн 4 бурчуна таркайт да ушул жерден. Мына. Күндө болот почти. Суббота бир күн эс алышат. Ал имараттар бардыгы торговый центр. Бардыгы торговый центр. Ошо мода үйү деп коет, мода кийимдер дүкөнү. Бардыгы ушундай. Күндүзү эс алышат, только түн иштейт. Кечки 9дан таңкы 4ке чейин. Биз базарда иштеп атабыз, күндүзү деп жүрөт экенбиз да, Манас байке, а? Ооба. Адамдар бул жакта түнү күнү иштейт. Корея күндүзү башка базар болот, түнү башка базар. Кара уктап алган Корея, уктап алган Сеул. Кийимди караңыздар, ичи толуу аялдардын кийими экен. Бул жерде кафелер дагы атайын ушу содагерлер үчүн иштейт. Бул жакта күндүзү эс алып, күндүзү барсаң жабык болот бай кафелер. Түнү ачышат, ушу содагерлер үчүн, түнкү содагерлер үчүн. Ана Таксилер түнкү мына, Киялардын такси. Ой. Биз жетпей жүргөн машиналарды булар такси кылып алган. Кийимдер көрүнүп атабы сиздерге, достор? Ана түнкү. Ряд. Арзан дагы баасы, анан кийин сапаты дагы аябай жакшы негизичи. Ана. Мен эмне дешимди эле билбей калдым, достор, сиздергечи. Чындыгында Дагылачы түнү деле Кореяга чыксаң, түнү деле мисалы кафелер иштейт, кийим-кече түнү деле күндүз иштегендер үчүн түнү зор мүмкүнчүлүк да. Мисалы эгерде сиз баягы күндүзү убактыңыз болбосо, түнү деле чыгып, мынтип соодага келишиңиз мүмкүн да, керектүү нерсеңиз да. Алга малда уктап туруп эле ойгонуп келип, бир нерсе сатып алсаңыз болот да. достор, сиздер менен Түштүк Кореяны түрө кыдырып жүргөн Кыргызстандын кулуну Манас байке болуп атат. 5 жылдан ашуун болуптур. Корея мамлекетинде жашап жатканында, анын катарында мына ушул кызматты аркалаганда дагы
көптөгөн жылдар болуптур. Аны дагы берүүдө айтып келе жатабыз. Текпе деп коет эми бул. Бизде Педал дейт буну. педал. Ооба. Бизде жеткирүү кызматы болуп калабы кыргыз тилинде? Ооба, жеткирүү кызматы. Орус тилинде болсо доставка. Доставка деп коет. Бул скутердин жакшы жери мынандай пробкага карабай, машиналардын арасынан деле кете бересиң да, карагылачы. Батып кетесиң ошондой. Ой, этот кыргыз. Ооба. Мына ушундай туугандар. Ойбой. Мына жерде мына скутерлер полный ошо доставка кызматындагылар. Кийим-кече, тамак аш мына. Аркасында мына кийим-кече жүктөп алган. Полный бардыгы телефон заказ менен эмес, туугандар. Биз токтоп приложение менен иштейбиз. Билесиңер, азыр заман өнүкүп, жалаң приложение аркылуу заказ түшөт. Приложение аркылуу заказ. Бул өлкө Корея болгон үчүн бардык заказдар корей тилинде келет, корей тамгаларында келет. Эч кандай англисче, орус тамгасы эмес. Полный Корея иероглифтеринде, Корея тамгаларында келет. Сонун. Достор,